Кыздарды сойкулукка мажбурлаган деген аял милицияга 100 000 сом пара берүүгө аракет кылганына кырмалды. Бишкекте сутенер деп шектелген аял милицияга пара сунуштаган. Бишкекте сутенер деп шектелген аял милиция кызматкерине кылмыш ишин кыскартыш үчүн пара берүүгө аракет кылган. Маалым болгондой, милицияга шаар тургуну кайрылып, жаран жашы 7 элек кызын коркутуп, кызды сойкулукка мажбурлаганын билдирген. Шектөө 1977 жылы туулган жаран суракка чакырылып, милиция кызматкерлерине 100 000 сом сунуштаган. Жана шектүү пара берип жатып кармалды. Коррупция кыласың? Коррупция жок бизде. Жер саткан жоксуң? Андай жок. Точно? Точно. Табылып калса не болот? Табылып калса мыйзам алынат. Кен себебин Тазамын деп Ташиевке сөз берген Ноокендеги Садырбаев айыл өкмөтүнүн башчысы коррупцияга шектелип кармалды. УКМКнын маалыматында Камчыбек Ташиев аймакта жүргөндө аны менен баарлашып, жер тармагындагы жемкорлукка тиешеси бар жогун сураган. Жетекчи коррупциялык иштерге тиешем жок. Мыйзам бузуулар аныкталса, жоопкерчиликти тартууга даярмын деген. Анткени менен ал 2019-2024 жылдары Достук айыл өкмөтүндө орун басар, анан кийин башчы болуп иштеп жүргөндө бир топ былык ишке аралашкан аныкталган. Мисалы 3,8 миллион сомго бааланган 9620 чарчы метр жер тилке аффилирленген жака 209 000 сомго сатылган. Аянты 325 чарчы метр жер 171 000 сомго берилген. Ал эми базар баасы 438 000 сом болгон. Шектүү тергөө абагына киргизилип, айланасындагы адамдарга карата иликтөө башталды. Токмокто 2 жол кырсыгы катталып, 3 адам жабыркады. Чүй облусунун Токмок шаарында 2025 жылдын 1 август күнү мотоцикл катышкан 2 жол кырсыгы катталып, 3 киши жаракат алды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Биринчи жол кырсыгы Ленин көчөсүндө саат 19:20 чамасында болгон. Анда мотоцикл менен Volkswagen Passat үлгүсүндөгү унаа кагышкан. Экинчи кырсык түнкү саат 23:45 чамасында тамак ичүүчү жайдын жанында катталган. Бул жолку кырсыкта Самурай үлгүсүндөгү мотоцикл менен Kia үлгүсүндөгү унаа сүзүшкөн. Токмок шаардык дарыгерлердин жалпы практикалоо борборунан билдиришкендей, жол кырсыгынын кесепетинен 3 адам медициналык жардамга кайрылган. 2000-1997-2003 жылы туулган жарандар. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 3862. Бишкек Ош жолунда күйүүчү май ташыган унаа күйүп кетип, кыймыл убактылуу токтотулду. Күбөлөрдүн айтымында 1-июль күнү кечинде Таш көмүр жана Кара көл шаарларынын ортосундагы жол тилкесинде күйүүчү май ташыган унаа катышкан жол транспорт кырсыгы болгон. Күйүүчү май ташыган унаа өрттөнүп кетишинен улам бул тилкедеги унаа кыймылы 2 багытта тең убактылуу токтотулган. Жалал Абад облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кырсык тууралуу маалыматты тастыктады. Мекеменин маалыматына караганда, кырсык болжол менен саат 19:20 чамасында болгон. Бишкек тараптан келе жаткан күйүүчү май ташыган унаанын айдоочусу дөңгөлөгү жарылып кеткенден кийин унааны башкара албай калган жана унаа күйүп кеткен. Турмуш басылмасынын кабарчысынын тактоосуна ылайык жол кырсыгы 19:00 чамасында болгон. Күйүүчү май ташыган унаа Кара Балтай шаарынан Жалал Абад тарапка бара жаткан. Айдоочу кабинаттан секирип кетүүгө үлгүргөн жана алдын ала маалыматтар боюнча шаардык ооруканага кайрылган эмес. Күйүүчү май ташыган унаанын ичинде болжол менен 25-26 тонна бензин болгон. Окуя болгон жерге тиешелүү кызматтар келип, өрттү өчүрүү, коопсуздукту камсыздоо үчүн трассадагы кыймыл 2 багытта тең болжол менен жарым саатка жабылган. Айдоочуларды таш менен коркуткан жаранын видеосу тарады. Социалдык тармактарда белгисиз жаран айдоочуларды таш менен коркутуп, жолдон өткөрбөй жаткан видеосу тарады. Окуя кайсыл аймакта болгон азырынча тактала элек. Кадрларда колуна таш кармаган адам жолдун ортосуна туруп алып, айдоочуларга коркунуч жараткан учурлар тартылган. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда
жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассалаумалейкум, кыргыз элим, Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып суранам. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Қанша болды иштегениң айлык? Айлык өкмөт болуп иштегениме 2,5 жыл болду. Бул жерге ротация болуп келгениме 1 жыл ишенdim. Каерден келдиң? Осы айлык өкмөт. Өзүнданбы? Өмөдөнбү? Шамал. Шамалсайданбы? Коррупция кылтасың? Коррупция жок бизде. Жер сатқан жоқсың? Андай жок. Точно? Точно. Табылып қалса не болады? Калып калса мыйзам алынат. Мен себеби мына сураган себеби кече күнү баягы мына бир 2 неделе болуп калды окшойт. Ысык көлдө бир чогуш өткөзгөн. Ошол жерде досун экестердин бир орун басары экен. 20 жылдан бери ошол иштейт экен. Жаш эле бала экен. 20 жылдан иштеген экен. Чоң иши болуп калды. Ошону сурадым эле. Бала, коррупция жокпу десем, жок деп. Эч кандай сен эмеге киргизбедиң беле? Ушул жерде бир биздин бир сотрудник 28 гектар жер алып алыптыр. Мыйзамсыз. Ошого кол коюп жүрбедиң беле? 20 жылдан бери иштейт экенсиң. Сен жок, мен тазамын, эч кандай маселе жок. Текшерсем макулбу десем, макул дейт. Капа болбойсуң десем, капа болбойм дейт. Текшердик. Эмне болду? Азыр түрмөдө отурат. Вот ошо сага окшоп жооп берген анда. Мен эми тазамын деп. Сен ушул Жалал Абад облусундагы айыл өкмөттөргө үлгү кылып туруп бир текшербейлиби? Үлгү кылып туруп бир текшерейли сен жумуштарыңдычы, кылган иштериңди текшерейли, элдерден сураштырайлы, жер сатып берген болсоң, же мыйзам буза турган болсоң, жооп тартылат.